Мен азыр Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштуу жайыт жерде турамын. Бирок көрүп турганыңыздардай жай келбей жатып, чөптөр саргайып, адырлар какырайып баштаган, мында жайылып жаткан малды же өсүп турган чөптү деле көрбөйсүң. Мындан улам айрым тургундар жайыт жерлерди өз алдынча басып алып, үйлөрдү куруп башташкан. Быйыл өкмөт биринчи жолу дал ушундай жайыттын деградациясын алдын алуу максатында жайыт жерлерге чөптүн уругун себип, түшүмүн жогорулатууну көздөп жатат. Төлөйкөн айыл өкмөтүндө жалпы 8000 гектардан ашык жайыт жерлер бар. Бирок бүгүнкү күндө анын канча гектары кыскарып кеткени белгисиз. Айыл өкмөттүн жер адиси аймактагы жайыт жерлердин баары пайдаланылып келгенин, ага карабай басып алып турак жай кургандар катталганын айтат. Жайыт жери эч качан пайдалануудан чыкпайт. Пайдалануудан жакын жашаган адамдардын бардыгы пайдаланып келген. Азыр эле мына эрте менен кеч келсеңиз, ушул жерден 200дөн ушул жерде туруктуу жашаган адамдар мал чыгарып, ошол сүтүн саап, сатып, бала чакасын ушинтип багат. Мындай эле карасаңыз дагы эле мына азыр кандай гана малдар байланып турат. Ушул күнгө чейин жайыт кайтарылды. Быйыл Айыл чарба министрлиги кыскарып, азайып, пайдалуулугун жоготуп бараткан жайыт жерлерди сактап калуу үчүн жаңыча кадам жасап жатат. Атайын 30 миллион сомдук каражатты жайыт жерлерге үрөөн сатып алууга жумшамакчы. Мында чөп уруктары сатып алынып, себилет. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жайыт комитети жок дегенде 2-3 тонна чөп уруктарын сатып алышыбыз керек деп эсептейт. Анткени Төлөйкөн калктуу конушка жакын болгондуктан деградацияга учураган жайыт жерлердин дагы саны күн сайын арбып барат. Қалайсыңбы, 2 тонна, 3 тонна соям бер дегем. Себеби мен көрүп турам, биздин жайыт, мына жакынкы жайытыбыз 4414 гектар. Калганы жайнөлөрдө. Созгулу айылда караган жайыт, Одурташ айылына караган жайыт, Төлөйкөн айылына караган, Жапалак айылы дагы колдонот. Турандыктар дагы пайдаланат, Учар Жапалак. Ушу жакынкы жайыттарыбыз көйлө начар болуп кеткен дейже. Кышында да жазат, али графикти билбей жайдар чыга берет, анан кийин бузулат да. Ол пишиш керек болсо, анан урук түшүш керек. О пиширганга, гүлдөгөнгө убакыт жок эле, малдарын алып чыгып жая берет. Кыргызстандагы жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектардан ашат. Деген менен бул сан жылдан жылга кыскарып келет. Мисалы 2020-жылы 25 000 гектарга кыскарган. Ошол эле учурда өлкөдө акыркы 5 жыл ичинде ири мүйүздүү малдын саны 200 000ге көбөйдү. Бул жагдайда жайыттардагы ашыкча жүктүн кесепетинен анын жабыркашына алып келди. Жайыт жерлерге чөптөрдүн уругун себүү менен көйгөйдүн түйүнү чечилерин айрым айыл чарба адистери айтып келишкен. Рыжик деген чөп бар, ал дагы уруктуу, аябай малга тоюмдуу. Анан кийин люпин деген, белый люпин деген бар, кормовой люпин. Аны алып келсе болот. Мына кышындасы, мына нарынга, эгерде чоң алайларга, чаткалдарга сээп сала турган болсок, топинамбур деген чөп бар. Жылкы кадимкидей тээп оттой берет. Экинчи тараптан жайыт жерлерге чөптүн уругун себүү менен сактап калуу аракетине күмөндүү караган окумуштуулар дагы бар. Мындай практика алгач пилоттук негизде сыноодон өтүш керек эле дешет. Рас ошондой боло турган болсо, анда регионалдык жок дегенде баягы илимий изилдөө мекемелери менен мына биздин Кыргызстанда азырынча ошол улуттук илимдер академиясы бар, анын региондордо баягы бөлүмдөр бар. Ошолор жок дегенде бир аралашып, ошол жайыт комитеттери менен, айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийлик менен, райондук бир адистиктер менен биргеликте бир комплекстүү иштер аткарылса, анан биз ушул пикирге келдик, же болбосо бир жерде пробация кылып көрдүк, мына натыйжасын берди, анан биз мына ушуну сунуштайбыз деп айтыш керек эле. Тилекке каршы ал жарашабы, жарашпайбы, ылайык келеби келбей, эртең мүмкүн урукту себишибиз мүмкүн. Аны кандай ыкмалар менен илгери баягы аэропасев дегендер болчу. Керек болсо самолеттон ошол дарылап дагы турчу, анан уруктарды кээде ошол сепчү. Андай нерсе жок. Тоого барып туруп канча эгерде ошол жалаң адамдардын эмгеги кол менен себебилсе, ал жарыктуу эле иш болбошу мүмкүн да. Быйыл Кыргызстанда алгачкы жолу жайыт чөптөрүнүн үрөөнүн сатып алууга каражат бөлүндү. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментине быйылкы жылга карата жайыт чөптөрдүн уруктарын сатып алуу максатында 30,4 миллион сом акча каражаты каралган. Департаменттин жалпы бюджети 40,4 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Мындагы цифраларга таянсак, демек быйыл жайыт департаментинин негизги иши чөп өсүмдүктөрүнүн уруктарын сатып алып себүү болот. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.